Жалпыңыздар үчүн биздин таң эрте кирип келген коногубуз бар. Андыктан бир гана жөн гана маектешүү менен эле эмес, ошол эле учурда оюн ойнотуу, ырдоо менен биргеликте бүгүнкү биринчи алгачкы коногубузду тааныштырып алалы. Кызыңызчы, бериңизчи апа деген сонун ырды аткарып келген биздин коногубуз Мурадил Данияров таңшалыда. Кош келиңиз. Кош келдик, саламатсыздар. Кутман таң баарыңыздарга, жалпы кыргыз элибизге. Чоң рахмат. Маанайыңыз кандай? Маанайым эң жакшы. Таң атпай эле сиздердин ушундай куттуу үйүңүздөргө келип, эл менен жолугушуп турганыма кубанычтамын. Негизинен эле биздин таң эрте келген коноктордун көпчүлүгү керек болсо биз деле уйку менен кыйналсак керек. Уйкуну жеңип алуунун өзгөчө жолу бар сиз үчүн? Билбейм, негизи кандай десем, мен негизи бүгүн уктаган жокмун. Себеби ушул каналга келип, себеби уктап калам да, мен эрте турушма мен үчүн аябай кыйын. Себеп дегенде студияда болуп калабыз, ыр жазып калабыз, ушул менен бирге. Бир аз кандай жеңиш керек экенин, режимди оңдош керек деп ойлойм. Бул суроо бизде гана эмес, көпчүлүк теле көрүүчүлөрдү да кызыктырып атса керек. Чындыгында апа кызын бердиби? Жооп бердиби деп, Ал негизи тамашалуу ыр болчу. Албетте берет деп ойлойм. Ким ойлойм. чыгарган? Сөзүн Жаксудов жазган. Ошол. Сиз менен байланыштуубу ушулар? Жок, албетте, андай элге кандай маанайда тартындай, кандай ыр керек экенин карап туруп чыгарабыз да биз дагы. Ошондой жагымдуу ырлар, эми тамашалуу ырлар керек болуп калат деген. Жакшы. Эң эле алгач эле баарыбыз билебиз, сиздин жакшы жогорку деңгээлде ырдарыңызды. Аны бир канча мүнөттөрдөн кийин ага күбө бололу. Ал эми азыр болсо жалпы теле көрүүчүлөр менен биргеликте сиз менен кызыктуу бир оюн ойнойлу деп турабыз. Оюнга катышууга даярсызбы? Албетте, силер айтсаңар. Оюндун шарты жөп-жөнөкөй. Бизде болгону татынакай даамдуу өзгөчө токошторубуз бар. Аларды болушунча оозго салабыз. Курсаңыз да тойгузабыз, мындайча айтканда. Ошол эле учурда келе жаткан жалпы калың журтту, кыргыз элибизди Нооруз майрамы менен куттукташыңыз керек. Калоо тилек мен оюмча канчалык узун болобу, кыска болобу айырмасы жок. Болгону сиз бул токоштордун жардамы менен Демек ушул токоштун баарын салыш керек, каалашынча. Токоштун баарын Канча мүмкүнчүлүк болсо ошончо салыңыз. Эң алгач бирөөн салып айтып көрүңүз, анан экөөн салып айтып көрүңүз. Баштадык. Суу сизге жардамга келет. Бир канча мүнөттөрдөн кийин бирок сууну алгач ичип Азырынча албаңыз. сууга мүмкүнчүлүк жок. Кеттик ана жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз. Келиңиз, жеп туруп айтып жүрсө болду. Жебеңиз, кыймылдатпай. эки оозуңузга экини салбайсызбы? Мейли. Батпайт да. Бизге келген коноктор керек болсо курсагына тойгуза алат. Кеттик ана. Кеттик анда. Нооруз майрамы. Нооруз майрамыңыздар кут болсун. Кыргызча аталганда мындай жаңы жыл деп. Эми бирөөн салабыз ортого. Дагы. Батат ортого. Кыздардын оозуна батат анан. Кыздардын оозу чоң болсо керек. Бирөөнү алабыз, ошо менен бүтүрөлү. Ортого. Мына карачы, биз керек болсо курсакта тойгузабыз деген. Түшүндүк окшойт, Браво. Болчоолор, чоң рахмат сизге. Сууну ичип даярданып алыңыз. Бул оюнду жөн эле ойноткон жокпуз, себеп дегенде бир эле учурда курсагыңызды тойгузуу менен азыр бизге жагымдуу чыгарма аткарып бересиз бир канча мүнөттөн кийин. Ага дагы мындайча айтканда машык болду окшойт. Туура жана үндү ошол эле учурда мисалы сүйлөгөндө ар бир сөз так туура чыгыш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушат эмеспи? Сиз кандай ыкмаларды колдоносуз, мисалы үнүңүздү сактап калууда? Мен үнүмө ошол муздак суу ичпейм. Өнүгүүлөр жасайм. Вокал дегенде. Печенье жейм деп. Жумуртка ичесизби? Жок, жумуртка. Негизи жумуртка ичиш керек деп айтып коет. Албетте, негизи мен өзүм мүчөлүм эмеде тоок да. Ошол себептен негедир мен тоок жумуртканы мындай бышырылбаган жок, иче албайм да. Аяйм деп. Эң сонун бүгүн кайсы чыгарманы дайындап келдиңиз? Бүгүн жап-жаңы аябай сонун бир чыгарма бар. Сөзү Акбар Кубанычбеков деген досума таандык. Жолукпаган деген ыр. Бунун клибин дагы тартып бүттүк. Буюрса баары жакшы, жакын күндөрдө ушул сиздердин телеканалыңыздардан дагы көрүп каласыздар деген ишенич бар. Ошол жолукпаган деген
ырды тартылып берем. Жолукпай койгон кыз жөнүндө ошондой сизге? Ооба, ошондой жөн. Макул, анда келиңиз. Азыр ал чыгарманы аткарардан мурда сизге оюнга мыкты катышып бергендигиңиз үчүн жана бүгүнкү таңыңызды жаркыратып баштап бергениңиз үчүн Мандарино дүкөнүнүн өзгөчө белеги менен сизди сыйлап коелу. Белектерди Мандарино дүкөнүнөн алсаңыз болот, эгерде жакындарыңызга белек тартуулагыңыз келсе. Ал эми бул мыкты белек сизге, таң эрте биздин белек болсун. Рахмат сизге. Ал эми жагымдуу музыкалык чыгарманы жалпы телекөрүүчүлөр үчүн келиңиз. Албетте жүрүңүз. Силер дагы билеп коштоп турган. Биз албетте колду чабып болушунча жогорку деңгээлде колдогонго аракет кылабыз. Бул жактан билеп туралы, өзүнчө. Азыр бир гана сиздер үчүн биздин куттуу төрүбүздө Мурадил Данияров аттуу ырчы мырзабыз келип калган маалы кабыл алып коюңуздар. Бары чачкан гүл белең, чыттап тойбос күндө мен, жер үстүндө сендеге жолукпагам көрбөгөм, бакыт сунуп келип таң, балбыл көзүң берип шаң, бүттүн өмүр байланып, болсок экен эгиз жан, болсок экен дайым эгиз жан, талайымды теңдей, жүрөгүмдү элей, көп сулуудан жалгыз жолукпаган сендей, мезгил мурда бербей, карматпаган желдей, карындашым мага жолукпаган сендей, жолукпаган мелсең сендей, эрип бышкан карагат, эриниңден балагат, энчим болчу кетпеген, эки дүйнө аманат, жаратканым бар кылган, жаралыптыр калкындан, чырайыңдан шириндим, сүрөт сымал тартылган, сымал жүзүң тартылган, талайымды теңдей, жүрөгүмдү элей, көп сулуудан жалгыз жолукпаган сендей, мезгил мурда бербей, карматпаган желдей, карындашым мага жолукпаган сендей, жолукпаган мелсең сендей. Shop diggy up diggy lop diggy lom hey, stepping in my arms, taking a long way, la lang la lang lang la lang la lang lang, we did it do hey. Талайыңды теңдей, жүрөгүмдү элей, көп сулуудан жалгыз жолукпаган сендей, мезгил мурда бербей, карматпаган желдей, карындашым мага жолукпаган сендей, жолукпаган мелсең сендей. Браво! Өзгөчө оригиналдуу бии менен азыр биздин төрүбүздө болгон Мурадил Данияров жолукпаган сендей өтө музыкалык чыгармасын арнап өттү. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат келип бергениңизге, сизге чыгармачыл ийгилик, ден соолук болуңуз. Ар дайым эл үчүн кызмат кылып, мыкты музыкалык чыгармаларды аткарып жүрө бериңиз. Ал эми бүгүн болсо өзгөчө күн десек болот, себеп дегенде бир канча ай мурда биз сүйүктүү акциябызды баштаганбыз, жүрөгүмдө Кыргызстан деген. Бүгүн 17 март акциянын эң акыркы күнү, ошол эле учурда добуш берүүнүн акыркы күнү десек болот. Саат 17:00 чейин каалаган катышуучуңузга добуш берсеңиз болот. Балким сиз сүйгөн катышуучу бүгүнкү күндөгү эң эле баалуу белектин ээси болуп, жеңүүчү аталышы толук мүмкүн. Туура бүгүн 17:00 чейин сизде камдап койгон видеолор бар болсо, биз кабыл алабыз. Андыктан чамдаңыздар, же болбосо тартпай калсаңыздар, тартып жетишип бизге видеону жүктөңүздөр. Ал эми элдин добушуна 21 март күнү коюлат, 22 март күнү биз мыктылардын мыктысын аныктайбыз.
Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө жалаң гана мыкты музыкалык чыгармалар, ошол эле учурда мыкты сюжеттер менен эфирибизди улантабыз. Кеттик анда.